Всем привет! Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналга кош келиңиздер. Менин атым Азизхан. Менин атым Фариде. Биз Кыргызстандан Алматыга келдик, бутик ачайын деп. В этом видео вы увидите, как мы начали свой путь, как мы переехали в Алматы, как мы в целом обустраиваемся в Алматы. Квартира издегенибизди көрөсүңөр, рейлдерди, соода жабдууларын алганыбызды, иш кылып Алматыга келип атканыбызды көрөсүздөр. Баарыңыздарга приятного просмотра и биз баштадык. Достор, азыр кыргыз-орус тилин ушу видеодо аралаштырып сүйлөгөнгө алдыга кечирим сурайм. Эмки видеолордо тагыраак кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылам. Алматыга кайра келдик. Бишкектен бүгүн 3 саат болду. Бутик ачыларына 2 жумадай калды. Анан азыр соода жабдууларын, торговое оборудование, рейлдер, кронштейн, полкаларды, шкафтарды, кассаны, примерочный, полный заказ кылып атабыз. 5,5 миллион теңге болот дейт. 1 миллион 400 миң сом тегереги. Бирок $12,5 миң эмес, $20 миң ашып кетти видеонун аягында. Кичине кымбатыраак болот, эми Алматы ушундай экен. Ошон үчүн даярбыз мындай бааларга. Бутик 1-июлда ачылмак, бирок походу июлдун 15-лерине жылаткы могуларды жасап бүтүш 1 айдай болот экен. Билбейм эмне кылабыз эми. Бул деген кыйынчылык болуп калат мен үчүн. Торговый центр мага штраф коюшу мүмкүн, убагында ачылган жоксуң деп. Эми торговый центр менен эртең барып сүйлөшөбүз. Азыр деген башка торговый центрларга барып, бутиктерге барып, прогулка кылып, салыштырмалайбыз. Рейлдер алардыкы кандай экен, жүргүлө чогуу кеттик. Жактын эмеси көр. Достор, бул деген Апорт Молл, соода борбору, аябай чоң, шаардын четинде болуп калат. Бул жака Бишкектен келген бир кыз бутик алып жатат. Анан бутик боюнча жардам бер деп сурады. Жүрүңүз, чогуу кирели. Касиет деген кыз Бишкекте Булут Стор деген дүкөндүн ээси. Эми Казакстанда ачылайын деп жатат. Биз жардам берип жүрөбүз эми. Бутик 50-60 квадраттын тегерегинде экен. Касиет бул жака аксессуарларды киргизейин деп жатат. Апорт Молл торговый центрде проходимость орточо экен. Размерлерди алдык. Буюрса ачылып калса, ийгилик кылайм Касиет. Ушинтип кыргыздар бизнесте кылып өнүгө берсин. Бул соода борбордо LCY, H&M, De facto жакшы бутиктер бар экен. Жүрүңүз кирип анализ кылайлы. Буну бияктан жазайбы же Кытайдан заказ кылабы билбейм. Ушундайлар коюм келдим. Минимализм го. Эстетичный аябай. Анан кирип баратканда бул, конечно, башкача экен. Кирип баратканда сумочка илип коюш керек болуп атат. Ал сумочканы алып, кийим көбүрөөк алынса, ошол жака сала бергенге, элдерге ыңгайлуу кылыш үчүн. Анан зонирование бар экен. Бул жакта детский, нар жагы женский, бул жак мужской, балдарга, эрлерге, айымдарга. Буну прикассовый зона деп коет. Кассага жакын келерде ушундай майда товарлар коюп коюшат. Очкилер, парфюмерия. Ушинтип дополнительный продажа кылышат. Upsales деп коет. Биз дагы ушундай кылабыз. Кассанын алдына майда товарларды коюп. Так, бул деген Reserve деген бренд экен. Түрлүү немеге, LCY-ге. Экинин өзүнүн жити бар экен, башка. Антикражный ворота, манекендер тозолот, актуальный кийимдер менен артына мына бак коюп коюптур. Тоже эстетика кошуп турушат сразу баасын. Анан артында уже манекенде кийимдерди илиш керек да негизи. Бирок башка кийимдерди сезилет. Карасаңар, перфорированный баары. Анан бийиктиги өзгөрүп турат. Өйдө кылса болот, ылдый кылса болот. Ушунусу аябай жагат мага LCY-nin. Биз бияка киргенде мерчендайзинг деп коюшат, анан кийин зонирование деп коет. Бул жак карасаңар, өңдөрү бир, капсулаларды жазап, цветовой оттенектер менен бөлүп, ушинтип кылып коюшат. Биз клиенттер киргенде бизге жагымдуу көрүнөт да, анан кийин жагымдуу болсо биз көбүрөөк кийим алабыз, акчабызды бияка калтырабыз. Ошон үчүн мерчендайзингти аябай караш керек. Интересный факт, Zara освещениясын муздак өңдөн жылуу өңгө которгондо 30%ке сатуулары көбөйдү. Биздин психологиябыз
ушундай да. Так. Алматыда квартира табыш кыйын эле турбайбы? 250 миң, 300 миңге табат экенсиңер. Однокомнатный, двухкомнатный квартира. Азыр бирөөнү көрөбүз. Алматыда ишибиз жүрүп кетсе, көбүрөөк жашап калабыз. 3 ай, 4 ай жашап калсак, ошого жакшы квартира керек болчу. Анан кийин аны издеп, аябай таппай, көп квартираны көрүп чыктык. Аягында уже аябай чарчап калдык. Ушундай варианттар бар экен. Мы купили квартиру, да? Шутка, минутка. Алматыга мына келип, баш жаман ооруп, бирок квартира табылды. Караңыздар, ушундай сонун квартира таптык. Визуализация кылып атабыз, буюрса жашап калсак. Фери, давай, сен айт бер. Это наша кухня. Очень уютная, красивая. Хочется готовить. Азиз купил нам сегодня продукты. Будем сейчас готовить. Хорошо, дагы мне, жүр тияка. Дальше рассказать, да. Вот это наша кухня. Бул жак прихожая. Это наша прихожая. Шкафчик мындай сонун экен. Все необычно. Это фирма Лемарк, Франция. Тоже Лемарк. Ну, здесь все Лемарк, оказывается. Все французское, да? Да, все французское. Качество еще классное. У нас вот такой паровой утюг появился. Тоже, мне кажется, интересно очень. Люстра коройсуңар бен. Да, люстра классная. Здесь прям удобно очень. Очень удобно, со вкусом. Бул душ бар экен, анан дагы ванна бар экен. Ё-моё, мен мындайды. Машинка очень хорошая, ну, шкафчики. Самое интересное, это вот здесь у нас есть дуа в каждой комнате. Ар бир комнатага кирип атканда ушундай дуа бар экен. Үйдүн ээси намаз окуган эже экен. Татья. Татьяшка. Динара Татья, да? Э. Так вот, комната очень интересная, комфортная. Бул жак лоджия, жүрсүңөр. Бияк баня турбайбы? Карала. Бул жакта ушундай набережный, дарыя бар экен. Кечки маал кооз көрүнүп турат экен бул жак. Тиги жакта Гранд Парк, бутигибиз. Здесь Азю будет сниматься. Мы его скоро переоденем. Бул квартирага еще контент көп тартабыз. Ошон үчүн кооз болгон жакшы. Контент буюрса өзүн актап, акча да алып келип турат. Ошон үчүн мындай квартирага акча коротсо болот деп ойлойм. Өзүбүзгө да комфортный, ыңгайлуу. Анан Гранд Парк жакын. Бул жактан жөө басып эле торговый центрибизге барабыз. Магазинибизди иштетебиз бул жактан эле. Анан Сайран базар автовокзал жакта Бишкекке барып келгенге тоже ыңгайлуу бизге. Ушундай достор. Жүрүп эле тамак жегиле. Так, бүгүнүн 6-сы Курман айт. Курман айт марек болсун. Бул экөөбүз азыр базарга чыгып баратабыз. Фери бизге продукт алып келди деши кылып. Казакстанда кандай экен көрөйлү. Элдер майрамдайт экенби, бири-бирине үйүнө барат экенби. Рикасе, борсок жаза берем дейт. Куранокту коебуз кечинде. Апаларыбызга. Ошо. Балким сесептерибизге кирип кетебиз. Айттап. Ремейнди постоянно тагайлы. Это 1000, это 500 или 500-500? Нет, не 500. 1500 будет, да? Да. Давайте. Тастак базарына келдик. Биздин каяка окшош? Аламединский, да? Аламединский окшош. Азыр биздин шоурумга мен логотип заказы кылгам. Жусуп Тенти деген биздин топовый графический дизайнер, Мозгами School деген ээси. Логотип азыр мондай болуп жатат. Бул жагына 2 өң тандадык. Персиковый, розовый сыяктуу. Атын калдым. Пантон чыгарган. Жыл сайын цвет года деп, жылдын өңү деп чыгарып турушат экен. Анан биз ошо логотипибизге жыл сайын ошо жылдын өңүн коюп,
жыл сайын алмаштырып турабыз. Ошондой биздин уникальность болот логотипибизде. Кандай экенин көрүп койгула, комментарий жазып койгула. Үйүбүздүн жанында ушундай чоң базар бар экен. Жемиштер бүт бар. Базардан алайын десең, продукты, конечно, свежий, арзаныраак дагы болуш мүмкүн. Бирок наличка керек экен. Наличка же Каспи керек. Наличкада жок, Каспида жок, ошон үчүн биз супермаркетке бартабыз эми. Так. Мына биздин список. Акыркы жолу чоң апам жазып берчү. Мен мектепте окуп жүргөндө. Эми девушкам жазып берет экен да. Буйруса биз бул азык-түлүктөрдү бир жумага жеткизебиз. Үйдөн тамак жасасак даамдуураак да болот, арзаныраак дагы жана пайдалуураак да болот. Опа. Бир жумага продукт алдык. 7100 сом болду. Смачно эле кетип калды акча. Кече иши квартирага $1200 кетти. Андан 2 күн посудочный кирдик. 7200 сом кетти. Ишилип Алматыдан акча аябай кетип атат. Ё-моё. Эми буйруса бутик ачсак, ошону актасын. Всё, үйгө кетип бартабыз. Азыр жаным тамак жасап берем дейт, фрикасе. А бул сегодня будем питаться. Анан бургер алдык азыр. Тамак жасаганча ачык болуп кетти. Баханди бургер деген жүлдө чогуу жейле азыр. Именно вот это вот ЛДСП, да, ты говоришь, шоу будут какого-то яркого цвета, потому что сам бутик, он белого цвета. Эртең буйруса бутиктин сода жабдууларын заказ кылабыз, акчасын төлөйм. Ошон үчүн уктабай бүт финальный версиясын бүтүрүп жатам. Мына эмесе эң важный момент, бутиктин проектин бүтүрөйүн деп калдык. Дагы бир жолу штрихтерин жасап жатабыз. Бутиктин өзүн айтсак, толук серый өң болот, бутик полностью. Анан акцент катары сары өңдөгүн кошобуз. Полкаларга биртке-бирткеден касса жакы сары болот, полкалар, примерочныйлар сары болот, ичи боз, бирок сырты пардалар сары болот. Ошондой акцент катары. Азыр эми проект распечатка кылып, договорду распечатка кылып, баасын айтып бизге колубузга берет бүт баарын. Достор, мына проект ушундай болуп жатат азыр. Бирок баарын даярдадык, уже төлөгөнгө даяр болуп калдык. Акыркы моментте договор түзбөй калдык. Эки себеп бар. Биринчи себеп бул деген биздин сода борборубуз администрациясы бутигибиз 200 квадрат болчу, бирок 4 метр площадыбызды кесип алабыз дейт. Ошол жака там коюп кофейняга беребиз дейт. Анан кийин ал качан болорун да айтышпайт. Ишил мени мындай непонятный ситуацияда калтырып коюшту да. Анан эмне кыларымды билбей калдым. Бирок бүт баары уже даяр. Анан экинчиси бул торговый оборудование. Могу проект боюнча азыр торговый оборудование 8 миллион 863 миң 400 тенге болду. Бул деген 20 миң 144 доллар экен. Эми биз башыбызды кармап эмне кыларыбызды билбей калдык. Капец, короче, сложный выбор болду. И мы попросили ошону азыр эле алып салгыла. Анан биз эки жолу ремонт кылбай, экиси акча көп коротпой. Ошон үчүн азыр торговый центр биздин бутик ачылышы дагы узарып кетти да. Бир айдан кийин же 1,5 айдан кийин ачылат го деп мен уже коркуп баштадым өзүм. Ошо достор, ушундай кичине жүрөк ооруп атат, бирок алдыга кете беребиз ушундай эле колубузду кармап. Ошо видеону көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Буйруса эмкиде дагы көрүшөбүз. 1-2 жумада уже эмки видео чыгат. Бай-бай.